Капалуу бала. Илгери эч нерсеге ыраазы болбогон бир капалуу бала жашаптыр. Ата энеси анын бактылуу болуусу үчүн ар түрдүү оюнчуктарды, буюмдарды жана кийимдерди алып беришчү экен. Бирок бала эч аларга ыраазычылык билдирип рахмат айтпаптыр. Апасы уулун аябай жакшы көргөндүктөн ага жаккан жагымдуу таттууларды, тамактарды жасап берчү. Бирок уулу буларга да ыраазы болбойт. Ошентип мындай нерселерден да эч майнап чыкпайт. Бул капалуу баланы эч нерсе бактылуу кыла албайт. Бир күнү капалуу бала жолдо окууга баратып ыйлап турган бир баланы көрөт. Ал анын жанына барып, эмнеге ыйлаганын сурайт. Ал ыйлаган бала аябай жүдөңкү бала эле. Ал капалуу балага ыйлап жатып, курсагым аябай ач, эч кимим жок, ата энем да жок деп жооп берет. Анда тиги дайыма капалуу жүргөн бала жүр биздин үйгө деп үйүнө ээрчитип барат. Баланын абалын көргөн ата эне бул жүдөңкү балага аябай жумшак, жакшы мамиле жасашат. Өздөрүнүн капалуу жүргөн баласынын кийимдерин кийгизишип, оюнчуктарынан беришет. Апасы таттуу тамактарды бышырып берет. Капалуу бала болсо ага өз оюнчуктары менен ойногонго уруксат берет. Байкуш бала мындай мамилеге ыраазы болуп, дайым капалуу болгон балага сен кандай гана бактылуусуң, оюнчуктарың, үйүң, ата энең бар. Каалаганыңды жейсиң, каалаганыңды кийинесиң, мектепке барасың, ата энең сага окуганга китептерди сатып берет. Менин болсо эч нерсем жок. Мектепке да бара албаймын. Мени ата энем да жок. Жашаган үйүм да жок деп аябай капаланат. Муну уккан капалуу бала ал сөздөрдөн кийин өзүнүн кандай гана сонун нерселери бар экенин билет да, кылган кылык жоруктары үчүн аябай уялып калган экен. Капалуу бала ойлонуп отуруп, эми мындан кийин такыр капаланбаймын деп өзүнө сөз бериптир. Колунда барга шүгүр кылбаган эч качан бактылуу боло албайт.